Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Кайра согуш боюнча жаңылыктар. Өткөн жуманын аягында, бул жуманын башында кайра жакынкы чыгыштан жаңжал чыгып атат. Бул деген Тель-Авивке хуситтер дрон менен согуп бир кишини өлтүрүштү. Ага жооп кылып туруп, израилдыктар F-35 учактары менен жолдон израилдик баягы аба күчтөрүнүн стратотанкерлеринин жардамы менен ошол F-35ти дозаправка кылып, асмандан 1800 километр ашып, ошо баягы хуситтерге чейин, Йеменге чейин, Ходейда шаарына ракеталарды ыргытышты. Ушул хуситтердин айтуусу боюнча бул жерден 6 киши каза тапты, 20 кишиде жарадар болду, 30га чейин акыркы маалыматтар боюнча 80 кишиге чейин жарадар болушу ыктымал. Албетте бул деген нерсе кайра ушул жакынкы чыгышта активдүү жаңжалды сүрөттөп жатат бизге. Байкашыбыз боюнча бүгүнкү күнү хуситтер ушул дүйнөлүк соода алакасына чоң ушундай кандайдыр таасир кылып жатышат, терс таасир деп айтсак болот, анткени соода солгундап атат. Сооданы кылыш үчүн ошо мисалы үчүн Кытайдан келип жаткан танкерлер, контейнеровоздор Бап-эль-Мандеб булуңунан өтө албай, ал булуңдан өткөндө баягы уялып, эгерде мисалы үчүн Европа өлкөлөрүндө таандык болсо, ошо Африкалык мүйүз аркылуу чоң аралыкты өтүп атышат. Жана ушул мурун эгерде кайсы бир товарларды өткөрүү бир баада болсо, бүгүн ал баанын 2 эсе жогорулады. Андан сырткары дагы хуситтер мурунку айлары ошо интернет байланыштарды да үзүп жатышкан, жардырып жатышкан. 1-2 жолу аларга ийгиликтүү бул нерсе колунан келди. Албетте бул интернет үзүүлөргө кээ бир сервистердин, Кытай менен Европанын ортосундагы сервистердин үзүлүп кетишине алып келди, бирок аны оңдошту кайра, башка жолун табышты, башка кабелдин аркылуу ушул байланышты түзүштү да. Ошол менен бирге дагы кез менен хуситтер дагы эле контейнеровоздорду атака кылып атышат. Андан сырткары ошол Америка Коштор Штаттарынын ошол жердеги деңиз күчтөрүнө дагы атака кылып, акыркы 2-3 күндүн ичинде бир ушундай америкалык кемеге тийди ийгиликтүү деп айтышты хуситтердин өкүлчүлүктөрү, америкалыктар. Тийген жок, жолдон баягы атып түшүрдүк деп айтышты, жооп беришти. Анан ошо Ходейдага сокку ургандан кийин албетте хуситтер дагы ошол Эйлатка бир нече ракета жибердик деген пресс-конференция беришти. Израиль тарап бир эле ракета учуп келди. Ошол ракетаны биз атып түшүрдүк деп айтып жатышат да. Кайра ушундай бир жаңжалдар, тирешүүлөр күчөп жатат. Кишилер өлүп атат жакынкы чыгышта. Дагы ошо Израилге жардам берүүчү өнөктөштөр алаксып жатышат да. Бүгүнкү күнү алар бул нерсеге толук көңүл бура албай жатышат. Андан сырткары дагы ошол жардыруулар эки тарапта тең болуп атат. Ушундай атакалар Израилдин өзүндө дагы учуп келип атат, бир дрондор же болбосо ракеталар. Хуситтерде израилдиктер ушундай ачык дагы кошумча операциялар жасайбыз деп атышат. Ушул эки тарап тең ушундай абалда. Израиль толугу менен бүгүнкү күнү душмандар менен курчалган, экологиялык кандайдыр бир мындай зыян болуп атат. Мисалы үчүн израилдиктер айтуусу боюнча алар Ходейда дагы Иран жиберген куралдын ушуну складдарын жардырдык дейт да. Хуситтер айтат, жок, булар биздин баягы бүт болгон нефте жана бензин, топтолгон бензинди жардырып кетишти деп атат да. Ошол нерсе албетте күйдү, баягы экологиялык кандайдыр бир катастрофага алып келди. Анан бүгүнкү күнү ушул Эйлатка дагы бир нече ушундай аракет жасап жатышат хуситтер атака кылганы. Йемен өзү аябай кедей мамлекет. Хуситтер бул деген саясий күч толугу менен Йеменди колуна ала элек, бирок Сананы, расмий Сананы колуна алды. Буларды ичинен баягы ички фанатиктер бар болгондуктан, жана ошол фанатиктер өзүнүн ишине берилген болгондуктан, Ирандан түз колдоо көрүп жаткандыктан, жана балким Кытайдан деп айтып атышат. Бул кыймылды баягы өчүрүп токтотуу оңой эмес болот да Израилге, мисалы үчүн. Израилге же башка кайсы мамлекетке кандай гана аракет кылбаса, бул жерден кошумча ресурстар бар Йеменде. Жана ошол Израиль Йеменге кандайдыр бир таасир тийгизиш үчүн, экономиканы жок кылыш үчүн бир топ аракет керек да. Бул бир четинен Израилде өнөктөштөр бар да. Бул эң биринчиси Америка Коштор Штаттары $60 миллиард беребиз дешкен. Андан сырткары ушул тегеректеги араб мамлекеттер. Хуситтер,
кээ бир сириялыктар, анан негизи ушул ирандыктар шииттер да, шииттер ошол Израильди жок кылабыз деген ант беришти. Ал эми тегеректеги сунний мамлекеттер, Сауд Аравия, ошол эле Араб Эмираттары, ошол эле мисалы үчүн Түркия, бул сунниттер. Алар деген Түркия түзмө түз Израиль менен аскерий өнөктөш, технологиялык өнөктөш иштерин алып барып жатса, калган араб мамлекеттер соода алакасын кенен кылат да Израиль менен. Анткени Израилдеги технологиялар, медициналык технологиялар жана башка нерселери араб мамлекеттерге керек да, ошол сунний мамлекеттерге. Андан сырткары дагы Сауд Аравиясы, негизи Араб Эмираттары жана Түркия ошол батыш дүйнө менен кандайдыр бир өнөктөштүккө алакан жайган. Андан сырткары дагы ошол Давид жана Соломон келишимдери кол коюлганы аз калганда, жакында эле ошол баягы Израилде кайра от жанып кеткенче, ошол Хамас кол салгыча ушул нерсе аябай жакындап калган. Ал нерсе болсо, анда араб мамлекеттери Израиль менен жалпы тынчтык келишим түзүшөт, соода жана тынчтык келишим түзүшөт. Эгерде ал түзүлсө, алга кол коюлса толугу менен, ошондон баштап бүт араб мамлекеттери, ислам мамлекеттери Израилдин өзүнүн катарына өнөктөш катары алат да. Ошондо баягы кара пропаганда жайган, Израиль баягы яхудилерди жек көрүүгө мындай чакырган саясий топтор, күчтөр апенде болот да, анда таң калыштуу болот. Ошондо бир гана ошол шии мамлекеттер Израилге каршы болуп калган болот. Негизи бүгүнкү күнү 400-300 миллион кишиге чейин Израилди жок кылганга кандайдыр бир мындай ниети бар да. Анын ичинде эң таң калыштуу мусулман өлкөсү болгон Түштүк Кореяда жүрөт да. Ошол кызык. Анан негизи бул жерден бирок Израиль өзү начар абалда. Анткени согушту ала албайт да, согушту кыла албайт. Мисалы үчүн ушул Йеменди токтото албайт. Йеменди токтотуш үчүн Израилде адам ресурстары жетпейт. Негизи ошол батыш өлкөлөрү Израилди толук менен мындай колдосо дагы азыркы тапта акча көлөмү, жардам көлөмү жана адам саны бул маселени чечкенге эч кандай жардам бербейт. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү АКШ толугу менен ошо шайлоо менен алек. Камала Харрис бийликти колуна алып атат, вице-президент катары. Ага баягы шайлоо фондуна бай адамдар, демократтар акча ыргытып атат. 50 миллион топтолду эле бир заматта эле, азыр 100 миллиондон 150 миллионго чейин барып калды. Андан сырткары ушул негизи шайлоо кезинде баягы катчыдан сырткары америкалык эч ким ушул жакынкы чыгышта көз ыргытпай жатат да. Бирок мамкатчы баягы кандайдыр бир өзүнүн сөзүн айтты. Сөзүн айтканда Блинкен ушул Израиль Газага кирип келип, акырындап Израиль жарандары ошол жерге баягы базаларды куруп, кандайдыр бир чептерди курганын байкады дагы, ага мындай сын айтты да. Блинкендин айтуусу боюнча, бул деген эл аралык укукка Израиль кылыгы жатпайт деп айтты да. Силер деген ошол Газа территориясындагы чептерди алгыла деп айткандай болду. Анан ошо менен бирге Израиль кантип ушул алакадан чыгат? Эч кандай. Ушундай абал аябай оор да Израилге. Израилде аябай күчтүү роботтук технологиялар бар. Роботтор жасап атышат, бульдог роботун жасап атышат да. Мисалы үчүн ушул лазер системаларын жасап атышат. Лазер системалары бүгүнкү күнү дрон, кичинекей ракеталарды урганга аябай жарап калды, аябай арзан да. Анан ушул Iron Dome деген бар да, темир купол, темир капкак же темир калкан десек болот да. Ушул нерсеси аябай жакшы. Керек болсо Arrow системалары бар экен Израилде. Булар деген баллистикалык асмандагы ядердик эмес ракеталарды токтотконго жарайт экен. Баягы Ирандан атуулар болгондо баллистикалык ракета, космостон учуп, стратосферадан учуп келген ракеталарды Arrow системасы чапканга жетишти да. Бул нерсе абдан чоң ийгилик. Анан албетте Израиль бул деген дрондорду курууда, аскерий дрондорду курууда сөзсүз лидер. Бирок ошо менен бирге бул нерселер аябай кымбат, көп акчаны талап кылат. Андан сырткары буга дагы убакыт керек да, мунун баарын курганга убакыт керек. Израиль бирок репликанттарды, мындай өзүн өзү жасаган роботторду ойлоп табай элек, жасай элек. Үйүр же болбосо топ кошун робот менен иштегенде үйрөнө элек да, Кытайды сыяктуу. Кытай бүгүнкү күнү үйрөндү деп маалыматтар келип атат серепчилерден. Демек, ушул нерсе Израилдин маселесин оор кылып жатат. Бул нерсе баягы Йемен менен тирешүүдө
Эгерде бул жерден бир эле баягы Сананын өкмөтүн алмаштырып, балким Сананын эли кайра хуситтерди бийликтен кетирип, анан өзү менен өзү алек болуп калса, балким ошондо гана тынчтык болот да Израиль менен хуситтардын ортосунда. Ошондо тынчтык болсо, эгерде Иран, Хамас, Хезбалла, баягы Ливиядагы Йемен ушул баары менен Израиль тынчса, анан Украина менен Орусия тынчыса, ушундан кийин дагы бир түртүмөш башталат да. Мисалы үчүн бул нерсе бизге түзмө түз Кыргыз Республикасына тиешелүү болуп калат. Анткени азырынча маалыматтар боюнча баягы көп күчтүү өлкөлөр Орусиядан бизди тартып алуу үчүн инфраструктуралык кандайдыр бир долбоорлорубузду каржылоо үчүн чоң финансылык каржыны даярдап жатыптыр. Эки жолу бар экен. Же болбосо согуш бүткөндөн кийин булар бизди баягы Орто Азияны Орусиядан бөлөбүз деп, жана Кытайдан бөлөбүз деп аябай катуу көп көлөмдөгү акча ыргытышат, долбоорлорду каржылашат, бай кылышат жана тартып алышат өзүнө. Же болбосо тескерисинче бизге каршы санкцияларды, ачык санкцияларды кыла баштайт да. Ушул эки сценарий жатат. Трамп келсе бизге санкциялар кетет. Эгерде Камала же кайсы бир демократ бийликке келсе, Америка Коңшу Штаттарында ошол алар деген инаугурацияны өтүп, ушул иштерин бүткөндөн кийин бизге каржылоо келиши мүмкүн. Ушундай абалда болуп атабыз. Ал жөнүндө өзгөчө бөлүс кылып, видео кылып талкуулайлы. Анда эмесе, негизи жаңылыктар ушундай. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.